Ошто сейрек кездешкен минералдарга илим изилдөөчү Борбор ишке кирди. Борбор критикалык минералдарга илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, эл аралык уюмдар менен кызматташуу максатын көздөйт. Аны жүргүзүүдө спутниктик сандык маалыматтар да колдонулат. Борбордун негизги максаттарынын бири азыркы учурда критикалык минералдар дүйнөлүк, Кыргызстан эле эмес, дүйнөлүк деңгээлде бул жогорку деңгээлде талап болуп атат да. Анан азыркы эле учурда ошо биздин өкмөткө бир топ өнүккөн мамлекеттерден инвестициялык кызыгуулар бар. Ошол инвестициялык кызыгуулардын негизи бул биз башка өлкөлөрдөн, ошол эле өнүккөн өлкөлөрдүн университеттеринин кайрылууларын көрүп жатабыз. Аталган жайда университеттин илим изилдөөчүлөрү, докторанттары изилдөөлөрдү жүргүзө алышат. Ал үчүн заманбап жабдуулар жана программалар менен камсыздалды. Адистердин пикиринде борбор жалпы Кыргызстандын инвестициялык чөйрөсүн өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Бул борбор эл аралык уюмдар менен иштөөгө, илимий изилдөө, чалгындоо иштерин алып барууда башка эл аралык өнөктөштөрдүн интеграцияларына салым кошот. Биздин республиканын территориясында ошол эң сейрек кездешүүчү минералдар бул керек болсо ошол кээ бир учурда алтындан кымбат баага ээ деп айтылат. Ошондой минералдар абдан көп деп аныкталган. Бүгүнкү күндө ошол минералдар кайсыл жерлерде кандай формалары, кайсыл аттары, мисалы үчүн бир 40тан ашык ошондой минералдын түрү болсо, ошонун дээрлик 70%га жакыны ошол бүгүнкү биздин территорияда бар деген маалымат бар. Вот ушул багыттагы изилдөөлөрдү жүргүзүш үчүн атайын борбор ачылып атат. Бул долбоор таза энергетикалык технологияларды өндүрүү үчүн Кыргызстандагы кендерди туруктуу казып алууга жана колдонууга көмөк көрсөтүү максатында ишке ашууда. Ошондой эле кендердин геологиялык таралышын жана запастарын комплекстүү изилдейт. Иш чаранын алкагында спутниктик талдоо, ГИС, агрономиялык, экологиялык багыттагы илимий баяндамалар жасалды. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусаджалил уулу, Ош шаары.